эч качан бири-бириңиздерди алдабаңыздар. Үй бүлөнүн бузулушуна себеп болот. Күчтүү эркек болуңуз жана күчтүү күйөөгө назик аял болуңуз. Балдарыңыздардын алдында бири-бириңиздерди кемсинтип, жемелеп урушпаңыздар. Жакшы мамиледе болуңуздар. Апасы атасын мактасын, атасы апасын мактасын. Мына ошондо гана балдарыңыздар сиздерди урматтап сыйлайт. Үй бүлөдө эркек башчы болуп, ал эми аялы аны колдоп коштосун. Ошондо гана бактылуу үй бүлө болушуна себеп болот. Күйөөңүз таап келген нерсеге канаат кылыңыз, аз дебеңиз. Бактылуулук баардык нерсеге ээ болууда эмес, балким бар нерсеге канаат кылууда. Аялыңызды акча таап келүүгө мажбурлабаңыз. Анткени Аллах Таала үй бүлөнү камсыздап каржылоону сизге берген.